ошол көчө Кыргызстан саясий партиясы боюнча бизге маалымат келгенден кийин биз бул жака келип эки талапты койгонбуз. Алардын бири ошо журналды көрөбүз жана видео камераны көрсөткүлө депчи. Ошонун жыйынтыгында чыныгы одоно мыйзам бузуулар биз байкадык, көрдүк. Ошонун жыйынтыгында Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн чечим кабыл алды. Мен ойлойм, абдан объективдүү бир Кыргызстанда бир тарыхый бир жакшы окуя болгон анткени чынында эле Кыргызстанда мыйзам иштеп атат дегенди көрсөтө алдык. Анткени аябай көп талкуу болду, ар түрдүү пикирлер болду, бирок жыйынтыгында баары мыйзамга татаал чечим кабыл алды. Азыркы учурда ошо Кыргызстан саясий партиясынын шайлоодо чектетүү боюнча чечим кабыл алды, бирок булар ошо сотко кайрылып дагы өзүнүн оюн пикирин мыйзам түрүндө билдирсе болот экен. Жалпысынан ушундай окуя болду, өзүңөр күбө болдуңар. Эми мен биякта Кыргызстан саясий партиясы жөнүндө сөз эмес да. Бул жакта жалпы эле азыркы партиялар боюнча саясий партиялардын баарына мыйзам бирдей иштеш керек деген. Эгерде башка партиялар болгондо эртең мен деле ошол партияларга деле өзүмдүн мындай позициямды билдирем.